Өлкөбүздө өнүккөн спорттун түрлөрүнүн катарын дзюдо толуктайт. Жыл сайын спорттун бул түрү боюнча эл аралык оюндарда, Азия оюндарда ийгилик жараткандардын саны арып келет. Кечээ 5-июль Кыргызстандын 7 облусунан дзюдо федерациясынын жааматы чогулуп, атайын жыйын өткөрүштү. Анда алдыдагы пландар, жүргүзүлүп жаткан иштер, жетишкендиктер талкууланды. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионатына даярдыктар азыртадан эле башталган. Федерация башчысы кайсы спортчуга үмүт артып жатканына кызыктык. Азыр эң үмүтүбүз Краковецкий. Азыр Олимпиада эмеге бунуку жетип атат, жетиштүү. Андан кийин бизде Золоев, Владимир кетип баратат, Артуртё, анан биздин да жаш балдарыбыз. Эми биздин оюбуз ойлоп атканбыз бир 3 лицензиянга ошо иштесек, ушу 3 лицензия Кыргызстанга берилсе, анда биз бул чоң жеңиш деп эсептейбиз да. Эми бүгүнкү жыйналыш биз мындай айтканда общий республиканский жыйналыш. Бул бүт биздин 7 региондун президенттери, 7 региондун биздин бүт тренерлери баары. Эми астыда бизге Олимпиадага бир эле жыл калды да. Ошонун алкагында биз отуруп чогуу бир мындай бизде дзюдону семья деп коебуз да. Ошо бир семья катары баарыбыз чогулуп отуруп бир жакшы бир сүйлөшүп алалы деген эле чогулуш деп. Айта кетсек, 2019-жылдын 4-июль дзюдо федерациясынын башчысы Жолдошбек Көлбаев Япониянын Хамура шаарынын мэри Намики Шин менен биргеликте кызматташуу келишимине кол коюшкан. Ага ылай кыргыз дзюдочулары Японияда машыгууларды өткөрүшөт. Федерациядан белгилешкендей, машыгуулар 5-августтан 23-августка чейин дүйнө чемпионатына даярдык катары өткөрүлөт. Бул спортчулардын тажрыйба топтоосуна эң жакшы мүмкүнчүлүк. Подводя итоги, я должен подчеркнуть, что за эти годы были неплохие результаты. Сборная команда несла в копилку команд медали 20 разных достоинств и на самом высоком уровне. Вот хочу подчеркнуть, в копилку команды было 20 медалей. Это я имею в виду только по взрослым командам. На Гранд-сламе мы завоевали 2 медали. На Гран-при 4. На исламских играх 1 золото, 3 бронзы. На Кубке Европы 1 серебро и 1 бронза. На чемпионатах Азии 3 бронзы. И впервые в истории на азиатских играх мы завоевали 2 медали. Все эти результаты, конечно, не так просто даются. Здесь было вложено большой труд, терпение, большие средства для того, чтобы наши ребята могли так на уровне бороться. Учурда дзюдо тарамагы облустардын борборлорунда эле эмес, айыл жергелеринде дагы кеңири жайылууда. Жаш дзюдочулардын катарын күн санап толуктагандар да аз эмес. Өзгөчө спорттун бул түрү бир гана күчтүү, жөндөмдүүлүктү арттырбастан билимди дагы өөрчүтүүгө жардам берет. Ошол себептүү көпчүлүк ата-энелер балдар үчүн дал ушул тармакты тандашат. Азыркы күндө жаштардын дзюдо кызыкканы аябай жакшы, салыштырмалуу кайсы бир жылдарга караганда. Себеби дегенде бул дзюдо, бул ошо дзюдонун түзүүчү Жигоро Канонун айтканы боюнча, бул ийилчек жол менен жеңишке жетүү деп которулат, кыргыз тилинде которулганда. Ошондуктан бул спорттон катышкан балдар бир эле бул спортсмен гана болбостон, буга билимди, ошондой эле бир өзүнүн бир акыл эсин талап кылгандыктан көбүрөөк спортсмендер азыркы дзюдо менен машык алышат. Кудай буюрса биздин да өзүбүздүн календарь планыбыз бар. Ушу календарь план боюнча биздин ушул күз айынан баштап биздин да чемпионатыбыз башталат. Биз ушул жылда ушул областта региондордон өздөрүн биринчи орунду алып келген, биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган балдарды биз ошо республика чемпионатына алып келип, ушул жерден өздөрүнүн ордуларын алып, ким биринчи орун алган болсо, Азияга, дүйнөгө барып келишет. Быйылкы жылда биздин өзүбүздүн ушу Ош шаарынан Кыргызстан чемпионатын бир 4 бала утту. Биринчи орун алды. Азыр ушу Азияга, дүйнөгө даярдалышат. Жыйын соңунда кызматкерлер өз сунуштарын айтып, жакында эле дзюдо боюнча Азия союзунун вице-президентиге шайланган Жолдошбек Көлбаевди куттуктап, ыраазычылыктарын билдиришти. И сегодня мы бы хотели от имени оргкомитета за оказанную помощь, содействие наградить президента Национальной федерации дзюдо Кыргызской республики, вице-президента Союза дзюдо Азии Көлбаева Жолдошбека Асанбековича.